Кыргыз АСРнын 29-жылдагы Конституциясында кыргыз тилинин мамлекеттик статусу там аныкталган эле. Кылым сүрсүн кыргыз тили, кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жаш ашыдай бүрдөсүн. Ишкананы келени ээлеп, ишканада сайрасын, көчөлөрдө эркин басып, көрмөктөрдө жайнасын. Бакчалардан майралып, окуу жайда окулсун, тоолуктардын өз тилинде токтондор токулсун. Телеграф телефондор сүйлөп турсын кыргызча, ата журттун эне тили аралашсын турмушка. Желбиреген желегиндей кыргыздын жетсин колу асмандагы жылдызга. Негизи өзүңүздөр билесиздер, бул өзгөчө кырдаалдар министринин ичинде мамлекеттик тилге болгон мындай көңүл гидрометте мындай алдыңкы орунда турат да, өзгөчө көңүл бурулат кыргыз гидрометте. Жыл сайын эле ушундай мамлекеттик тил күнүнө карата таянычтар өткөрүлөт. Быйыл болсо өзгөчө. Бул мамлекеттик тил мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы болуп атат. Ушу мамлекеттик тилдин буга чейинки абалы жөнүндө, анан мындан ары кандай жумуш жүргүзсөк болот, эмне кылсак болот дагы өнүктүрүү боюнча деп ошол талкуулуу иш-чараны жүргүзүп жатабыз да. Кыргызстандын бардык ошол мекеме уюмдары, ал эмес айылдары, райондор бүт баары өткөрүш керек да бул иш-чараны. Канчалык ошол ушундай иш-чаралар өтсө, ошончолук көңүл бөлүнөт ошолдордун. Ошону менен тилибиздин өнүгүшүнө бул өбөлгө түсөт, салым кошулат да. Бул ошо тил багытында иштеген мекеме уюмдар үчүн эмес, ошолдордун жалпы баары үчүн ошол мындай алганда аракет кылыш керек да ошолдордун. Анан бүгүн албетте өзгөчө күн, мынакей саналуу күндөн кийин биз 23-сентябрда мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынган 30 жылын белгилейбиз. Жана мен өз сөзүмдө айттым, бүт чет өлкөдөгү мекендештерибиз дагы ушул майрамга карата кызуу даярданышып, иш-чараларын өткөрүп атышат.